Өмүр менен өлүмдүн ортосундагы күрөш. Коронавирустун очогуна айланган ноокаттагы дарыгердин ачуу чындыгы. Бүгүн 16 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 466 адамга жетти. Алардын ичинен 251 бейтап аял киши болсо, 215 бейтап эркек киши. Бейтаптардын ичинен 202 адам Ош областында, анын ичинен 71 адам Ош шаарында дарыланууда. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин коронавирустан Кыргызстанда 91 адам сакайса, 5 адам көз жумду. Ноокат районунда 3 тургун каза болгон. Өлкөдө Ноокат району коронавирустун очогуна айланып, районго өзгөчө абал режими жана кечки саат 21:00дөн эртең мененки саат 6-га чейин коменданттык саат режими киргизилген. Аймакта коронавирус аныкталган адамдар Ноокат аймактык бириккен ооруканасында дарыланууда. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы аталган оорукананын 29 жаштагы анестезиолог-реаниматологу Болот Мамазияев менен байланышып, бейтаптардын абалы, каза болгондор, күнү-түнү иштеген дарыгерлер, түзүлгөн шарттар тууралуу маалымат алды. Болот Мамазияев учурда жугуштуу оорулар бөлүмүнүн жандандыруу палатасында коронавирус илдети менен күрөшүүдө. Саламатсызбы? Ноокатта коронавирус алгач аныкталган учурдагы абал тууралуу айтып берсеңиз, дарыгерлер кандай даярдыкты көрүшкөн? Бейтаптардын психологиялык абалы кандай? Коронавирус Кытайда жайылып баштаганда эле ооруканадагы дарыгерлер окутулуп даяр тургула деп айтылган. Бирок теория менен практика бетме-бет келгенде албетте бир аз башкача болду. Кадимки оорудай кабыл алдык. Бизге жетекчилик тараптан өзүңөр сактангыла деп айтылып жатты. Ал эми бейтаптардын арасында депрессияга кабылгандар болду. Алар менен дарыгерлер психолог катары сүйлөшүп, сиз ооруну жеңесиз, организмиңиз күчтүү экен деген сыяктуу сөздөрдү айтып, көңүлөн көтөрүп жатышты. Мен алгач бул ооруну кадимки сасык тумоодой болсо керек деп кооптуу экенине ишенбей жаткам. Качан гана дем жетпей онтолоп керебетте жата албай калган оорулуу менен бет келгенде кооптуулугун түшүндүм. Дароо жакындарыма сактануу, үйдөн чыкпоо керектигин айттым. Оору канча күндө өтүшүп кетет? Бул оору адамга 50% аба аркылуу жугат, 50% күнүмдүк тиричилик учурунда жугат. Оорунун кандай жугарын учурда баары эле билип калды. 5-6 күн болгондо коронавирус жуктурган адамдын дене табы жогорулап, муундары ооруйт. 8 күндөн кийин дене табы төмөндөбөй калат. 37-39,5 градуска чейин жетет. Бул оорунун биринчи симптомдору. Андан кийин кургак жөтөл болуп, тамак аштын даамы сезилбей, оору өрчүп кетет. Бул оору жуккандан кийин адамдын иммунитети алсыз болсо жана 60 жаштан жогорулардын өнөкөт оорулары болсо өмүргө коркунуч бар. Ооруга вакцина табыла элек, аны иммунитет гана жеңет. Биз ошол иммунитетке шарт түзүп беребиз. Оору өтүшүп кеткенде жандандыруу бөлүмүндө интенсивдүү терапия керек болуп калат. Кээде адамдарга дем жетпей, өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп жатканда кандай жардам берериңди билбей ыйлап жибересиң. Дарыгерлер кандай иш тартип менен иштеп жатышат? Биздин бөлүмгө обсервацияда жатып, анализинен коронавирус аныкталган. Дене табы жогорулап, кургак жөтөлү барларды жаткырышат. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө 4 дарыгер болот. Ар бир дарыгер 2 медайым, 2 тех кызматкер менен 1 суткада 4 сааттан кезектешип иштейбиз. Мен реаниматолог болгондуктан кээде 1 сутка бою иштеп калам. Учурда ооруканада канча адам дарыланып жатат? Учурда изоляцияда 25-30 бейтап бар. Бир күндө 4-5-ин үйүнө чыгарабыз. Үйүнө чыгып жаткандар, оорунун жеңил түрү менен ооруп айыккандар. Алардын ордуна обсервацияда жаткандар келип турат. Бүгүнкү күндө 4 адам оор абалда, суюк кычкылтек менен дем алдырууга муктаж. Бир бейтап өтө оор абалда. Ал жандандыруу бөлүмүндө дем алдыруучу аппарат менен дем алууда. Медициналык кызматкерлерге кандай шарттар түзүлдү? Медицина кызматкерлерине коргоочу кийимдер алгач оорукананын администрациясы, андан кийин мамлекет тарабынан берилип жаткан. Азыр ноокаттык жеке ишкерлер, патриот жигиттер тарабынан да тынбай келип баштады. Учурда баары жетиштүү. Кийген кийимдерибизди чечкенден кийин кайра кийбейбиз. Костюм кийүүдө алгач убакыт көп кетип жаткан. Бара-бара 12 мүнөттө эле кийинип калдык. 3 кат кол кап, 3 кат бет кап, бутубузга резинка өтүк кийебиз. Тамак ашыбызга профсоюз тарабынан акча бөлүнгөн. Жашылча жемиш, витаминдүү азык-түлүк менен 3 маал тамактанабыз. Жаткан жерлерибиз жугуштуу оорулар бөлүмүнүн сыртта жайгашкан. Бардык шарты бар. Негизи 8 саат иштейбиз, бирок мен реаниматолог болгондуктан оор абалдагыларга кайра кирүүгө туура келип калат. Кээде 1 сутка бою иштеп, аз уктап калабыз. Терапевттер 8 саат иштеп чыгып кетишет.
Бейтаптарды кандай жол менен дарылап жатасыздар? Эртең менен баарынын абалы менен таанышып, дарыларын беребиз. Оор абалдагы ооруларга суюк кычкылтекти туташтырып чыгабыз. Көмкөрөсүнөн жаткырып, өпкө тушуна массаж жасалат. Бизде оорукананын жетекчилиги тарабынан суюк кычкылтек киргизилип берди. Бул жалпы областка жаңылык, уникалдуу дарылоо жолу. Учурда ал Кыргызстанда бизде жана дагы бир гана ооруканада колдонулуп жатат. Ошону менен дарылап жатабыз. Суюк кычкылтектин касиети жогору. Ага 28 жер даярдалды. 28 адам бир убакта дарыланса болот. Биз ооруларды дарылап жатканда маселе жаралса, эксперт топко кайрылабыз. Бир күндө 1-2 жолу реаниматолог, пульмонолог, инфекционист, профессор, доценттер менен конференция болот. Оорулар бизди күтүшөт. Жакын адамдай кубанып тосуп алышат. Себеби палатада өз-өзүнчө жатышкандыктан зээригишет. Алар үчүн убакыттын өтүшү кыйын. Бул оорунун кооптуулугу кандай? Бул оору жашкарыга карабайт. Организмге көп вирус кирсе, адам ошончолук катуу ооруйт. Ооруган адам менен канчалык көп байланышта болсо, вирус көп чыгат. Өпкөгө бир эле вирус кирсе, ал мутация болуп 4 эсе көбөйөт. Болушунча өздүк изоляцияны сакташ керек. Бизде узакка чейин ооруп, анан каза болот деген түшүнүк бар. Коронавирус илдети убакыт дегенди билбейт. Жуккан соң организм алсыз болуп, өнөкөт оорулар болсо 2 жумада адамдын өмүрүн алып коюшу мүмкүн. Иммунитет күчтүү болсо гана оор абалдан чыгып кетет. Жакындарыңыз сизден кабатыр алып жаткандыр. Ата-энем мени обсервацияда жаткандарды гана карап жатат деп ойлошот. Аларга калп айтып койгом. Себеби алар изоляцияга кирем десем кабатыр болуп, сен башка бөлүмдө иштейсиң го. Кирбе деп туруп алышты. Азыр байланышсам обсервациядамын деп коем. 14 күнгө обсервацияда жаткандарды кароого кирем. Азыр 12 күн болуп калды. Мөөнөтүм бүткөндөн кийин өзүм дагы 14 күн обсервацияга алынам. 28 күндөн кийин үйгө барабыз. Айрыкча айым дарыгерлерге кыйын болду. Алар балдарын сагынышат экен. Дарыгерлер жоокер сыяктуубуз. Ушундай убакта бизге артка чегингенге жол жок. Согушта көзгө көрүнгөн адам менен согушасың, а биз көзгө көрүнбөгөн вирустан жеңилгибиз келбей күрөшүп жатабыз. Анан да анын кайсы жерден келери белгисиз. Бардык дарыгерлер башоту менен керешти, эч ким баш тарткан жок. Каза болгон бейтаптардын өмүрү үчүн кандай аракеттер жасалды? Жаш өткөн адамдардын иммунитети алсыз, өнөкөт оорулары да бар экен. Өмүрүн сактап калуу үчүн ар бир дарыгер медайым кайгырып, жеңилбегенге аракет кылдык. Каза болбош үчүн тилендик, эң кымбат күчтүү дем алдыруучу аппаратты иштеттик. Медайымдардын кызматы чоң болду. 3-4 күн күнү түнү күрөштүк. Жандандыруу бөлүмүндө бир адам үчүн 4 дарыгер, 8 медайым, 4 санитар, кенже медайымдар тынымсыз иштеп жаттык. Алар дем алдыруучу аппаратты көзөмөлдөп, ар 2 саат сайын бейтаптарды көмкөрөсүнөн сол оң тарабына оодарып, ооз-мурдун тазалап турушту. Дарыгердин кайрылуусу. Урматтуу, карантиндин эрежесин сактабай, биздин айылда коронавирус жок деп өз билемдик менен көчөдө жүргөн жарандар. Сизге илдет көрүнбөйт, ал ошонусу менен коркунучтуу. Биздин статистика боюнча оору өтүшүп кетип, жандандыруу бөлүмүнө түшүп, өнөкөт оорусу болгондорду сактап калууга мүмкүнчүлүк аз. Сиз үй бүлөңүздүн бир да мүчөсүн оорушун каалабасаңыз, үйдөн чыкпаңыз. Карантиндин эрежесин сактоо бул өзүңүз үчүн, сиз жакындарыңызга керексиз. Тажатып келген текшерүүлөр коронавирустан да түшөлттү, дейт Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев. Социалдык тармактардын колдонуучусу Елена Баялинова Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев менен болгон маегин өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган. Аталган маекте өзгөчө абалда иштеп жаткан дарыгерлерге кандай шарттар түзүлгөн, алардын айлык акылары жана күнүмдүк турмушу тууралуу сөз болгон. Башкы дарыгердин айтымында ооруканада иш алып барып жаткан ар бир кызматкерге бирдей шарттар түзүлгөн. Биздин ооруканада таза жана кир аймак деп бөлөбүз. Анда бейтаптар менен иштеген кызматкерлер атайын бөлмөгө кирип, бардык талаптарга жооп берген атайын коргоочу кийимдерди кийишет. Күнүнө бизде 100дөн ашуун атайын коргоочу кийимдер сарпталат. Жөнөкөй бет кап менен эч ким жүрбөйт. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бөлүнгөн гуманитардык жардамдан бизге 500 коргоочу кийимдер берилген. Алар 3 эле күнгө жетти. Министрликке кайрылып, кайрадан коргоочу кийимдерди алдык деп билдирген Алиев. Башкы дарыгердин айтымында ар бир бөлүмдө 4 бригада нөөмөт кылат. Бул жакта иштеген медициналык кызматкерлер кырдаалга байланыштуу ооруканада жашашат. Азыркы тапта ооруканада 200 кызматкер жатып иштешет. Ал эми кызматкерлердин бир бөлүгү кесиптештерге жардам берүү үчүн областтарга бөлүнүп кетишти. Аймактардагы кесиптештерге айрым учурда онлайн кеп кеңештерди берип жатабыз. Күндө саат 8де чогулуп кесиптештер менен сүйлөшүп, маселелерди талкуулайбыз. Арызданган кызматкерлер деле жок. Бардыгы бул кыйын учурда бири-бирин колдоп жардам берип жатышат.
Мен дагы башка кызматкерлердей эле бул жакта жашап иштеп жатам. Дайыма эмгек жааматы менен бирге болуп, аларга дем күч берип жатабыз. Бул жактагы кызматкерлерге жакындары, үй бүлөлөрү дагы жөлөк болуп, туулган күндөрдө белектерин, гүлдөрүн берип жиберишүүдө, дейт дарыгер. 16 апрелге карата аталган ооруканага жалпы 112 адам жаткырылган. Алардын 96-сы коронавирус илдети менен жабыркагандар. Алардын ичинде 39 медицина кызматкерлери бар, көбү эпидемиологдор. Өзгөчө кырдаалда иштеп жаткан учурда жумуштан абагды кылып келген текшерүүчүлөр тажатты. Бул текшерүүчүлөр бизди коронавирустан дагы жаман түйшөлдөп жатат. Мындай текшерүүлөрдөн кийин менин кызматкерлерим көзүн жашылдантып, жумуштан кетүү тууралуу арызын жазып келишет. Дагы бир маселе, бардык кызматкерлер айлык акыларын алышы элек. Дарыгерлер гана айлык алышты, ал эми медайымдар менен санитаркалар ал элек. Тиешелүү жактар аларга да бүгүн эртең которобуз деп жатышат. Бүгүн бизде абалы оор 4 бейтап бар. Алардын ичинде бир эпидемиолог. Биз алардын өмүрүн сактап калыш үчүн бүт аракеттерди көрүп жатабыз. Буга чейин 53 жаштагы бейтапты өтө оор абалдан чыгардык. Консилиумдун жыйынтыгы бейтаптын абалы жакшырып баратканын аныктады. Сөз беребиз, биз чыдайбыз жана сиздерди уятка калтырбайбыз деген сөздөрү менен башкы дарыгер өз сөзүн жыйынтыктаган.